Ысык Көл облусунун Ак Суу жана Түп райондорундагы жардамга муктаж 200 үй бүлө саануулуу болушту. Мындай колдоо Кумтөр ишканасы тарабынан көрсөтүлдү. Негизги максат айыл тургундарынын жашоо шарттарын жакшыртуу жана өз алдынча киреше табуусуна мүмкүнчүлүк түзүү. Бул долбоор ушуну менен токтоп калбайт, себеп ушул анализдеп келип мына Тоң району же Төгүз району бүгүн болсо Ак Суу менен Түп районуна ушул проекттерди биз өндүрүп атабыз, иштетип атабыз. Буюрса ушуну анализдеп, үмүтүбүз бар. Буюрса муну дагы улантып, эмдиги жылы Ысык Көл районуна коштоп дагы ушундай малдарды алып, Ысык Көл районуна колунда жокторго жардам бергенге биз даярбыз. Жардам катары берилген саануулар айыл тургундары үчүн туруктуу киреше булагына айланат. Сүт өндүрүп, анын сатуунун негизинде үй бүлөлөрдүн күнүмдүк муктаждыктарын жабуу максат кылынган. Ар бир айыл аймакта түзүлгөн комиссия аркылуу тизмеге алынган жарандарга музоолуу саанууларды алуу тапшырылган. Ар бирине 140 000 сом өлчөмүндө каражат бөлүндү. Буларды тандаганда айыл аймакта именно ошол аз камсыз болуп аткан райондук социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында каттоодо туруп пособие алып аткан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү тандоо сунуштары берилген. Мына бүгүнкү күндө ушул 100 үй бүлөнүн ичинен 70 үй бүлө ушул аз камсыз болуп тиги социалдык пособие алып аткан адамдарга туш келди. Ал эми калган 30 үй бүлө болсо ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, бирок ошол эсептен дагы үйүндө сарайы бар, чөп даярдап багып ала тургандай ошондой шарттарды жергиликтүү комиссиялар тандап келип беришти. Жергиликтүүлөр мындай кайрымдуулук үй бүлө үчүн чоң колдоо болуп жатканын белгилешти. Мен ушу 3 инвалид балам бар эле. Ошого рахмат, ушинтип поддержка кылып атканыңарга, ушинтип саан уйга жетип атабыз. Баарына чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бул биздин эң биринчи кирешебиз. Көп балалуу деп Кумтөрдөн ушул саан уйларды таратты музосу менен. Кумтөрдөгүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйурса, саап ичип, ушул уйдун артынан майлуу сүтү болуп, биз дагы кирешелер кирип турушун каалайбыз. Бул кайрымдуулук акциясы Кумтөр ишканасы тарабынан акыркы 2 жылдан бери туруктуу негизде өткөрүлүп келет. Буга чейин Тоң жана Төгүз райондорунда дагы 200 үй бүлө саануу менен камсыз болгон. Айсана Бакытбекова, Таттүбү Бөгенжакунова, ЛТР Ысык Көл облусу.